кишилер. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында чарпа элек көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдук актуалдуу жана суроо маселелерди жараткан көйгөйлөрдү карайбыз. Ата-энеси чет өлкөгө жумуш издеп кетип, тууган уруктардын колунда калып, же болбосо жатак мектептерге тарбияланууга берилген балдардын тагдыры аянычтуу. Жана алар зордук зомбулукка эң көп кабылган, адатта корголбогон категорияга кирет. Анан социалдык, анан психологиялык түрдүү маселелерге кабылышат деп белгилешет эксперттер. Мына өткөн жумада эле тайкеси тарабынан тарбиялык негизде машинага сүрөтүлгөн бала жөнүндө маалымат желдей тарады. Бул маселе коомчулукту кандайдыр бир деңгээлде бир силкинтип алды. Бирок бышы кулак болуп бүткөн коомчулуктагы бир силкинип алгандан соң өзүбүздүн тиричилигибиз менен алышып андан ары кете бергендей. Бүгүн миллионго жакын мигрант 2 миллиарддан ашуун акча салып бизди багып аткандыгы жөнүндө көп сүйлөйбүз дагы, алардын балдарын көрбөстөн, алар туш болгон көйгөйлөрдү сезбестен олтургандай көрүнөт. Демек биздин бүгүнкү темабыз кароосуз калган мигранттардын балдарына арналмакчы. Студиянын коноктору менен ушул маселелерди талкуулайбыз. Чарпа электин бүгүнкү коноктору Зейнеп Эшмуратова, Ош шаарындагы калктын аялуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондунун жетекчиси. Гүлзина Раева, Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй-бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы. Биринчи суроом, Зейнеп айым, сизден баштайын. Ошол мигранттардын кароосуз калган балдары жөнүндө маселени айтканда биз жалпы жонудан көп айтабыз. Мен биринчи суроом ушул конкреттүү алар туш болгон маселелерге, адис катары ушулар менен көбүрөөк иш алып барган уюмдун өкүлү катары айтып берсеңиз, бул маселе канчалык деңгээлде олуттуу, көрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Бизден калктын аялуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгүндө 2018 жылы 2 жолу ушул миграцияга, мигранттардын көйгөйүнө же болбосо миграциядан улам ташталып кеткен кароосу толук кандуу болбогон балдар менен иш жүргүздүк. Биринчи эмебиз бул ошол эле ЮНИСЕФтин кыска убакытта жүргүзүлгөн изилдөөсүн аткардык. Экинчи ишибиз болсо ушул Ош шаарынын мисалында мамлекеттик структураларды күчтөндүрүү боюнча атайын информациялык маалымат катары кыска мөөнөттүү долбоорду иш жүзүнө ашырдык да. Эми ушул иштердин жыйынтыгында биз негизи 4 моундай бир чечимге келип атат экенбиз да. Биринчиден ушул миграцияга байланышкан, миграцияга тиешелүү көйгөйлүү суроолорду аныктоо аркылуу атайын иш-чара жүргүзүлбөдү жылдын башынан баштап. 2018 балдардын саны такталбаганы, ал балдардын камкордуктун кандай ченемине калган муктаж экенин аныкталбаганы, ошондой эле балдардын учурдагы жашап аткан абалында мектепте болбосун, үйдө болбосун алардын кызматка болгон муктаждыктарынын такталбаганы болду. Ал эми үчүнчү мерчендеген нерсебиз бул эгер балдар кандайдыр бир себептен кароосуз ата-энеси миграцияга кетип кароосуз калган болсо, алар камкордукка тартылуу маселелеринде ыкчамдуу бир механизмдердин жоктугу же болбосо түшүндүрүү иштеринин аздыгы. Ал эми 4-үнчү мерчендүү эмебиз мамлекеттик деңгээлде ошол балдардын ишин боюнча чечим кабыл алына турган мекемелерде балдардын иши боюнча комиссиясында Ош шаарынынбы же Ош областынынбы жалпы эле түштүк маалыматына караганда кандайдыр бир кайрылуу принцибинде гана балага карата чечим кабыл алынбаса, атак мамлекеттик структуралар катары түптүү табылып келип, ошол баланын маселеси караган учурлар азыраак болуп калган учурлар. Ушул долбоорлордун жыйынтыгында кандай корутунду чыгардыңыздар? Биз эми тегерек стол жалпы балдар кандай маселелер менен туш болушат экен? Балдар кандай маселелер менен? Биринчиден калтырылып кеткенде официалдуу түрдө калтырылып кетүү аз. Саны, мисалы үчүн жалпы кароосуз калган социалдык жетимдиктин эмесине кабылган балдардын 50%-дан азы камкордукка атайын калтырылбайт же болбосо атайын маалымат аркылуу калынбайт. Ал эми калтырылып кеткен балдарга болсо түптүү социалдык психологиялык колдоо, аларга көзөмөлгө алуу, аларды жетектөө иштери солгун жүргүзүлүп
отуруп аткандыгын байкаштырып атабыз. Анан деги эле калктын ичинде камкордук деген маселеге, көзөмөлгө алуу деген маселеге түшүндүрүү иштеринин жетишпестиги. Мына суроо бергим келип атат да, сен май бала бизде бүгүн 750 миңден миллионго чейин жарандарыбыз сыртта жүрөт деп атабыз. 50-50 бул 50% эркектер, 50% аялдар. Демек, үй бүлөдө кээ учурда атасы дагы, энеси дагы сыртта жүрөт дегенди түшүндүрөт да. Ошондо балдар жакшы дегенде чоң ата, чоң энесинин колунда калат. Же болбосо ошол жакын туугандарынын колунда калат да. Ошол жакын туугандардын колуна калган балдар биз айтабыз, тууганынын колунда калды деп айтабыз. Бирок, мына изилдөөлөр көрсөтүүгө даярданып атканда да карадым да. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, алар ар түрдүү зордук, зомбулуктун көп түрлөрүнө кабылышат экен да. Мына ошол силердин изилдөө чындап эле туугандардын колунда болобу, интернатта калган балдар болобу, кандай конкреттүү көйгөйлөргө туш болот экен? Эмне көйгөйлөр алар? Биринчиден эч кандай жоопкерчилик жок балага карата. Болсо да аз санда. Анан балага карата камкордуктун ченеми анын баланын тамакка, кээ бир кийимдин түрлөрүнө, билим алууга болгон муктаждыктарын гана карайт дагы. Баланын жалпы социалдык, психологиялык өнүгүү өзгөчөлүктөрүн карабайт. Бул бир. Дагы бир атайын эме, атайын мындай бир мультидисциплинардык дейт. Ар бир структура өзүнүн дисциплинасы, өзүнүн иштөө тартиби, өзүнүн функциясы боюнча мерчемдүү ушул ишке багытталган иштин өлчөмүнүн аз болуп калганы. Ушул көйгөй бар. Көзүнөн чыкпайын, айтсаңыз, мынакей мамлекеттик институттун өкүлүсүз. Сиздердин жоопкерчилигиңиздерде болуш керек балдарды коргоо, аларды социалдык жактан өнүктүрө турап. Ушул көйгөй жөнүндө сиз эмнени кошумча кылай аласыз? Биринчиден айта кетип турган нерсе, бул Зейнеп айым туура айтты. Акыркы күндөрү жашы жетелектерге карата зордук, зомбулук күч алды десек болот. Анткени бул күч алганда дагы ошол зордук, зомбулукка дуушар болгон негизинен жашы жетелек балдар болуп атат. Алар мигранттардын балдары болуп атат. Анан бул боюнча бизде ушул социалдык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгында үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү бул жерлерде бар, райондордо дагы ачылган. Ушул бөлүм негизинен ушул иштерди алып барат. Ар бир ушул жашы жетелек балдардын көйгөйлөрүнүн эсеби ар бир айыл өкмөттөрдө, ошондой эле социалдык өнүгүү башкармалыгында ушул бөлүмдөрдө катталыш керек. Бул боюнча бизде мынакей ушул 3 жыл аралыгында жашы жетелекке карата ырайымсыз мамилелер көп болгондуктан атайын жерлерде штабтар түзүлдү. Жана ошондой эле Ош шаарында дагы бул 2015-жылы түзүлгөн, бирок бул күчөтүлгөн негизде быйыл атайын мына 2019-жылы баягы токтом чыгып, токтом бекитилип, анан ошол токтомдун негизинде мониторинг группалар түзүлдү да. Ар бир жерлерде, мына айтканда, шаарда 6 муниципалдык башкармалыкты өзүңүз билесиз. Ошол жерлерде баягы ишканалар, мекемелердин өкүлдөрү менен биргеликте мониторинг группа түзүлүп, кыдыруу иштери жүрүлдү. Үймө кыдыруу. Ошол азыр айта кетип турган нерсе, ошол январь ичинде ушул убакка чейин 53.670 үйгө кыдыруу жүрүп, ушунун ичинен өтө турмушу оор баягы балдардын саны эсепке алынып, бул 5006 бала табылды да. Ал бул балдардын жарымы, ошондо айтканда, булар ошол мигранттын балдары болуп чыгып атат. 5006 жарымы бул мигранттын балдары. Ооба. Үймөбүдүр ошол 5006 баланын жарымы бул мигранттын балдары, ошол эле ата-энесине, атасына таштаган, апасына таштаган, анан чоң эне, чоң атасына, анан башка туугандарына деген негизде таштап кетип атышат да. Бирок таштап эмне негизинде эч кандай документи жок, ооз-эки түрдө эле таштагандар. Анан бул боюнча биз мынакей Зейнеп эже туура айтты, ар бир жерде түшүндүрүү иштери жүрдү. Мектептерде, ошондой эле жерлерде түшүндүрүү иштери жүрүп, баягы айыл аксакалдары менен, ошондой эле мектептерде, анан ошол мониторинг
топтун максаты эмне? Аларды жөн эле эсептеп коюубу же кошумча дагы аракеттер жүргүзүш керек? Мониторинг топтун максаты негизинен ошондой үй бүлөлөрдү тапкандан кийин аларды эсепке алып, анан ошол үй бүлөлөр менен биздин баягы башкармалыкка билдирип, биздин башкармалык ошол үй бүлөлөр менен иштөө. Ошол өтө кыйналган үй бүлөлөргө баягы ар бир балага жеке иштөө планын түзүп, балдар боюнча комиссияга коюп, анан ошол жана социалдык, экономикалык, социалдык жана психологиялык, юридикалык проблемаларын чечүү да максат. Анан бул маселелер менен биз тийиштүү иштерди жүрдүк. Азыркы күндө 10 балага көөлүк алып берип жатабыз. Ошол мигранттын балдары туулган тууралуу көөлүктөрү жок. Анткени алардын ата-энесинин паспорту жок, ошо туугандарына таштап, анан кеткен. Ал балдар учурда мектепте окуп атышат, мектеп жашындагы балдар, бирок туулган тууралуу көөлүктөрү жок. Мисалы, ошол мигранттын балдары мектепке кадимгидей эле бара алабы? Мигранттын балдары бара алат. Бирок барган кезде барып эле жүргөн, бара берет ал балдарчы. Бирок эгерде чет жакка чыгып аткан мезгилде ата-энеси сөзсүз түрдө бир өкүлдү дайындап кетиш керек. Ошол эле чоң эне болобу, чоң атасы болобу, тууган уругу болобу, ага нотариус аркылуу макулдугун таштап, макулдугун берип, анан ошол биздин бөлүмгө билдирип коюш керек да. Анан биздин бөлүм аны мындай айтканда контролго алып, текшерүүгө алып, муну мындай текшерилип турат да. Ошол эле милициянын дагы көзөмөлүндө, ошол эле мектептин, анан ошол эле жанагы аймактык башкармалыкта бул учетто болуш керек. Мисалы, мына 5000 бала бул өтө мындай турмушу жакшы болбогон балдар деп айттыңыздар, алардын жарымы мигранттар деп айттыңыздар да. Кандай көйгөйлөр менен туш болот экен эң ириде? Же болбосо мындай адаттан тыш баягы зордук зомбулук деп айтып атпайбызбы? Ошондой учурлар статистикада канчалык катталууда, бул күчөп баратабы же тескерисинче азайганга тенденция барбы? Азыркы күндө ошол азыр эле жогоруда айтып кеттим, жашы жетилектерге каршы ырайымсыз мамиле ошо күч алып, азыр ушул айга чейин эле 6 зордук зомбулук катталып атат. Ошонун ичинде өзүңүз билесиз, зордук зомбулуктун түрлөрү бар. Сексуалдык, физический деп коет, физикалык жолу менен ошондой туруп бөлүнүп кетет. Ал боюнча балдарга, жашы жетелектерге карата бул боюнча биз баягы иштерди тийиштүү сөзсүз түрдө ата-энесинен, биринчи күндө ата-энесине менен милдеттендиришибиз керек. Ал боюнча жана комиссия коюлгандан кийин, ал эми жана жашы жетелек баланы бизде баягы психологко муктаж боло турган болсо, азыркы күндө бизде Ош шаарында атайын көп тармактуу эме центр ачылган, борбор ачылган. Ошол борбордо ошо жашы жетелектерге карата психолог иштеп, ошол психологдун жардамын ала алышат да. Анан дагы бир нерсе айтып коеюн, жанагы айтып аткандай, алар дагы эмнеге муктаж? Көбүнчө ошо мигранттардын балдары мүмкүнчүлүгү чектелген балдарда болуп атат. Алар жана мысыктан өтпөй, пенсиясын ала албай калган балдар, жана эле камкордукка алынбай, өздөрүнүн камкордукка алганда дагы, эгер толук жетим болуп кала турган болсо, соттун чечими менен бирөө камкордукка алат, ага дагы пенсия төлөнүш керек. Андайлар да болуп атат. Туулган тууралуу көөлүгү жоктор, ата-энесинин паспорту жоктор, ушундайлар көп кабыл алып атат. Зейнеп айым, 2-3 жыл мурда изилдөөлөр жасалган экен. Эң ириде ушул ЮНИСЕФ жасаптыр. Өзүңүздөр да катышыпсыздар. Мына мисалы официалдуу эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин маалыматына ылайык 24 000 бала ата-энеси ички же тышкы эмиграцияда жүрөт деп айтылат экен. Ал эми ЮНИСЕФ болсо 72 000 баланын ата-энеси Кыргызстан боюнча сыртта жүрөт деп айтат да. Бул эми өтө чоң цифра да, менин оюмча, өтө чоң цифра да. Бул маселени чечүүнүн кандай жолун көрдүңүздөр? Бул көйгөй менин оюмча жакынкы жылдарда көбөйүшү мүмкүн бул цифралар. Азайбайт да, анткени жумуш издеп чыгып аткандардын саны өсүп жатат. Азыр эми биздин Кыргызстанда ошол эле сиз айткан балдар фонду ЮНИСЕФ бир эле сандык статистикалык анализ жасабастан азыр атайын активдүү бир кыймыл аракетке кирди десек болот. Ушул учурда ЮНИСЕФтин ошол миграцияга байланышкан,
балдарына байланышкан долбоорлор башталуу эмес, башталуу уже иш жүзүн ашып атат. Негизги ал жердеги максат бир эле ушу долбоор деме кылбастан чыныгы улуттук деңгээлде бул чарага кандай жолдо барабыз деген максатта биздин Кыргыз Республикасында балдарга тийиштүү эле негизги мыйзамыбыз бар, балдар кодекси. Ушул балдар кодексин атайын ушул правительствонун алдында жумушчу тобу бар. Ошол жумушчу тобунун күчү менен ЮНИСЕФ алдыга жылдырып, ошол жумушчу тобу азыр иштеп атат. Негизги балдар кодексине түп тамырынан өзгөртүү киргизип, ошол жерде жанагы Кыргыз Республикасынын граждандык кодексинде же административдик кодексинде же болбосо бузуулар жазалар эмесинде каралган чараларды кошоп кетүү менен ата-энелердин жоопкерчилигин коюу маселеси биринчиден жасап атат. Анан экинчи нерсе бул эми социалдык жетимдердин бир тобу пайда болду, бул түшүнүк пайда болду деп атпайбызбы? Ошол жерде эми эгер биз бир жерде 72 миң десек, бир жерде 24 миң десек, эгер так маалыматка келиш үчүн азыр ошол ЮНИСЕФтин колдоосу менен социалдык өнүктүрүү министрлиги бирдиктүү базаны иштеп чыгуу боюнча иш-чаралар кетип атат. Бул экинчи иш-чара. Үчүнчү иш-чара мынабу, мисалы үчүн биз айтабыз зордук зомбулдук болуп атат, анын түрлөрү бар деп атабыз. Негизинен зордук зомбулдуктун да көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн түрлөрү бар да. Мисалы үчүн сексуалдык жана физикалык деген болсок, аны кандайдыр бир аларды деле аныкташ өтө кыйын, бирок андан да кыйын аныктай турган балдардын керектөөлөрүн чек коюу, же болбосо эмоционалдык зордук зомбулдук деген бар да. Ушул нерселерден арылыш үчүн аларды көзгө көрүнбөйт, биринчиден аныктоо кыйын, экинчиден аныктаган күндө дагы мисалы үчүн биздин кыргыздын менталитетинде үй бүлөгө кирип сен ушундай деп атпсың, сен күндө кысым көргөзүп атпсың деш дагы аябай кыйын. Бул өзүм балам, сен эч кандай ишиң жок деп айтышы мүмкүн да. Ошондуктан калтырылып кеткен күндө деле, туугандык камкордукка калтырган күндө деле кирип доказать этиш кыйын да. Ошол нерселерди чекке коюш үчүн азыр бизде Кыргыз Республикасында оң тараптуу тарбиялоо тажрыйбасын жайылтуу боюнча аябай чоң иш кетип атат. Бул позитивдүү тарбиялоо же болбосо кандайдыр бир тарбиялоонун альтернативдүү жолдорун алдыга жылдыруу. Бул боюнча ошол камкорчу жана көзөмөлчү деген нерсени бир аз процедуралардын механизмдерин жеңилдетүү. Оң тараптуу тарбиялоо тажрыйбасына эксперттик социалдык бүт дүйнө жүзүндөгү социалдык эксперттердин күчү менен Кыргыз Республикасында ошону ата-энелерди окутуу же болбосо ата-энелер менен балдар менен түздөн түз иштеген адистерди окутуу жагынан биз атайын пландаштырылган окуу чараларын көрсөк. Негизинен биз оң тараптуу тарбиялоо десек айтышым мүмкүн, бул атасынын гана багында тарбияланат, энесинин гана багында тарбияланат, же болбосо бир гана чоң атасын угат деп айтышы мүмкүн да бизде. Негизинен оң тараптуу тарбиялоо дегенде ал бир эле ата-эненин көз карашында эмес, жалпы үй бүлөнүн, коомдун негизги алгылыктуу жанагы улуттук ченемдерди алдыга жылдыруу боюнча иштеп аткан институттарды дагы бириктирип иштөө боюнча. Бул дагы жакшы нерсе кетип атат. Эми акыркы дагы болгон жаңылык бул бизде жанагы камкорчу үй бүлөлөр, багып алуучу үй бүлөлөр, фостердик үй бүлөлөр деген түрлөрү бар. Анын үй бүлөдөн тышкаркы жайгаштыруунун дагы бир нече түрлөрү бар. Ошол түрлөрдү өнүктүрүү, Кыргызстандын менталитетинде биздин улуттук деңгээлде аларды кандайдыр бир жөнөкөйлөнгөн түрлөрүн алдыга жылдыруу боюнча дагы биздин социалдык өнүктүрүү министрлиги өтө активдүү иштеп атат. Бул боюнча өкмөттөн бөлүнгөн даяр акча бар. Ошол акчаны иштетиш үчүн дагы кандайдыр бир жеринде механизмдерди коюшубуз керек. Значит, биздин өзүбүздүн эле кадимки эле граждандардын ичинен башка бирөөнүн баласын убактылуу багууга, же болбосо биротоло багууга, же болбосо убактылуу камкордукка алып туруу чечимдери дагы чыгыш керек экен. Биз ушул иштерди алдыга жылдырып атабыз. Социалдык тармактарда кандайдыр бир деңгээлде активдүүмүн да. Анан эсимде бар, силерге министр болуп келгенде, азыркы министриңиздер Улукбек Кочкоров, ал жанагы шаардын четиндеги калктуу аймактарга барып бир баштаган эле да. Анан бүгүн дагы ошол Facebook'та талкуу болуп калды. Ушундай Улукбек Кочкоров биринчилерден болуп барды, ана мына деп калды эле. Балдар менен алек болгон Эргешова Кумар деген эжек бар, адашпасам, ал айтты, ошол биз атай өзүм ээрчитип бардым эле, бирок маселе андан ары жылбай калды, ушул маселелер чечилбей калды деп айтып атат да.
Анан сурагым келип атат да, мамлекеттин жоопкерчилиги кайсы жерде башталып, чама чаркыңыздар жетип атабы? Бюджеттен акча каралганбы ушундай бир жумуштарга? Же бир эле жолку акция менен бүтүп калып жумуш? Туура айтасыз, бул өтө мындай айтканда көйгөйлүү суроо десек болот да. Анткени ошол көйгөйлүү үй бүлөлөргө барып, алардын проблемасын менен сразу тез аранын ичинде чечиш өтө кыйын. Бирок системдүү болушу зарыл. Системдүү болуш керек. Ал үчүн ошол үчүн баягы азыр эжеке айтмакчы, бирдиктүү база иштелип, мына азыр бул акырындык менен кетип атат десек болот да. Бул ошону калып кеткен жок. Ошол ар бир баягы текшерилген ар бир үйгө баргандан кийин ошол үй бүлөнүн көйгөйүн бир баягы план деп атпайбызбы, ошол планга иштелип чыгып атпайбы? Ошолго жергиликтүү ошол планга аткара турган жоопкерчиликтүү адамдар, булар бүт ошо жеке мекеме ишканаларынын башчылары өздөрү жоопкерчиликтүү болуп атышат. Алар кандай жоопкерчилик болот? Мекеме ишканалар дегенде мамлекеттик кимдер кирет буга? Эгерде сөзсүз түрдө биринчи кезекте бизде мисалы үчүн пособие ала албай турган болсо, пенсия, бул биздин башкармалыктын башчысы. Мектепке тартылбай кандайдыр бир проблемасы болуп, же ушундай мектеп тууралуу башкарма болсо, анда өзүбүздүн билим берүү башкармалыгынын башчысы. Ал эми медицинадан көйгөйлөр болсо, жер-жерлерде штабтар түзүлгөн. Билим берүү бөлүмү, социалдык коргоо бөлүмү, медициналык мекемелер бардыгы биригип бир штаб толтурушат. Алар мониторингди жүргүзүшөт. Ошого жараша кимде кайсы маселе болсо, ар бири өзүнүн багыты боюнча чечиш керек. Ушундайбы? Чечиш керек, ооба. Ал жерде милициянын дагы өзүнүн орду бар, ооба. Бул иштер болуп атат десек болот, бул калып кетпейт. Бирок негизинен социалдык азыр ушул дагы биздин министрибиз ушул вопросту дагы суроону дагы койду. Башкармалыкта социалдык кызматкер жетишпейт. Анан ошондой эле ошол социалдык кызматкер тез аранын ичинде эле баягы айлык аздыгынан тез баягындай болуп атат да. Кадр алмашуусу, токтолостугу алмашуусу дагы көп кыйынчылык туудуруп атат десек болот. Анан ошондуктан аймактык кеңештерде, муниципалдык башкармалыктарда дагы ошондуп атайын специалисттер бар, кызматкерлер, ошол социалдык вопростор чече турганчы. Андан тышкары дагы буларга сөзсүз түрдө бир социалдык кызматкер бөлүнүш керек. Антпесе биздин физикалык жактан дагы жардам жетишпейбиз. Зейнеп айым, мынабы ата-энелердин жоопкерчилиги жөнүндө маселени козгоп кеттиңиз да. Ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү беренелерин мен туура түшүнгөн болсом атайын балдар кодексине киргизүү жөнүндө иш аракеттер жүргүзүлүп атат да, туура? Ата-энелердин жоопкерчилиги дегенде конкреттүү кандай механизмдерди сунуш кылынат ал жерде? Биринчиден сунуш болгон азырынча пока ушул күндө эксперттик кабыл алына элек кодексте өзгөртүү киргизилип атат. Жоопкерчиликти эгер ошол миграцияга байланыштуу суроону айтсак, ата-эне таштап кетип аткан убакта сөзсүз түрдө балага камкордукту көрө турган жакын адамына нотариалдык түрдө ишеним каты табыштап кетиш керек. Бул жерде ушул механизмди жолдо коюуда дагы эки көйгөйдү биз бактап атабыз да. Биринчиден айыл жеринде нотариалдык кеңселердин аздыгы, болсо дагы частный мамлекеттик нотариальный кеңселердин мындай активдүү иштебегендиги болуп калабы деп ойлойбуз. Анан экинчиден ата-энелер түшүнбөгөндөн жанагы сотко байланыштуу нотариалдык эмелерди булар имуществого көбүрөөк байланыштырат дагы. Бул балага келгенде эмне үчүн андай кылабыз деп ата-эне түшүнбөй барбай коюшу мүмкүн. Процедурасы жеңилби? Процедурасы бир аз оорураак, себеби мисалы үчүн камкордукка алуу менен баланы багып алуу. Россияны көздөй аттанды, аялы күйөөсү анан өзүнүн атасына калтырып кеткен болсо, нотариальный ишеним кат берет ошол адамга, биз таштап кетип атабыз деп. Экинчиден кадимкидей эле, экинчиден аны жергиликтүү бийликке каттатып кетиш керек. Сөзсүз жергиликтүү бийлик бул маалыматты алыш керек. Айыл өкмөт сөзсүз катталып маалымат туруш керек. Бул эмнени берет? Бул эми жок дегенде ошол алып калып аткан адамдын жоопкерчилигин коет биринчиден. Анан бала
баланын коопсуздугун камсыз кылат. Анан үчүнчүдөн биздин мыйзам негизинде баланын мыйзамдуу өкүлү катары адам аныкталат. Бул дагы аябай жакшы. Себеби мектеп маселеси, ооруп калган дагы маселе. Кокус бала ооруп калып тез арада операция болуш керек болгон болсо, мыйзамдуу өкүлдүн уруксаты жоголуп болбойт. Ошондой ал эми андан кийин эгер кокус узак убакыт ата энеси жок болгон болсо, узак убакытка кетип аткан болсо, анда камкорчулукка таштап кетиш керек. Эгер ошондой эле шашылыш албай кетип аткан, процедурасы бийигирээк, татаалыраак, мыйзамдуу түрдө каралган бул жерде 10го жакын документ болот. Топтом болот. Буну бул мамлекеттик өкүлчүлүктө эле айтып кетсе болот. Бирок бул жерде дагы биз мыйзамдуу камкорчулукта алып атканда дагы биздин бир аз сезген учурубуз эмне үчүн? Биринчиден, камкорчулукка атайын мыйзам иретинде баруу процедурасынын оордугунан же камкорчулукту ала турган адам өзүнүн түшүнүгүнүн кемдигинен барбай коюшу мүмкүн. Бул жерде биринчиден. Экинчиден, биз менталитетибиздин мындай өтө жөнөкөйлүгүнөн улам, эмне үчүн бала калып атпайбы жашап атпайбы бизде, тууган эмеспизби, таштап койбойбуз да деген, аны мыйзамдаштырууга кереги жок деп айтышыбыз мүмкүн. Урматтуу коноктор, мен сиздерге дагы бир ирет ыраазычылык билдиремин. Урматтуу эле эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн бизде конокто Эшмуратова Зейнеп, Калктын аярлуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондунун жетекчиси болду. Ошондой эле Раева Гүлжена Чотпайна Ош шаарындагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй-бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн жетекчиси болушту. Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту бир сурамжылоо өткөргөн экен. Ага ылайык суралгандардын 65% мигранттардын балдары башка балдарга караганда өздөрүн бактысыз сезишет деп жооп беришкен. Анткени ата эненин комкордугусуз бала эч качан бактылуу боло албайт деп эсептешет. 6% гана суралгандар алар ишенимдүү туугандарынын колунда калып жатпайбы, демек маселе жок деп жооп беришкен. Бул жерде ойлоно турган маселе экендиги бардыгыбызга ачык айкын болуп турса керек. Ушун менен биздин көрсөтүүбүз аягына чыгат. Бизди ар жуманын 2 жана 6 күндөрү Ынтымак телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпалек биз маалыматты жеткиребиз.